Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар дактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова баштырам. Баткен шаарында 1,44 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин билдирүүсүндө Баткен шаарынын мэриясынын айрым кызмат адамдары мыйзам бузуу менен жалпы аянтты 1,44 гектар жерди жеке турак жай куруу үчүн жеке менчикке чыгарган. Маалыматка ылайык көрсөтүлгөн тартип бузууларга карабастан кадастр мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалынын жооптуу адамдары тарабынан белгиленген жер участокторуна каттоо жүргүзүлүп, жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилген. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жер тилкелеринин ээлерине жалпы сметалык баасы 20,160,000 сомдук 24 жер тилкеси өз ыктыяры менен Баткен шаардык мэриясына кайтарылып берилди. Баткенде Заманбап медакадемиянын курулушу 95% актады. Баткенде Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Заманбап окуу дарылоо комплексинин курулуш иштери 95%га бүткөрүлдү. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Аталган комплекс көп тармактуу дарылоо диагностикалык оорукана катары курулуп, Заманбап жабдуулар, рентген кабинети, УЗИ, МРТ, ЭКГ менен жабдылган. Мындан тышкары комплекстин аймагында 200 орунду конференциялык студенттер үчүн 200 орунду жатакана жана 500 орунду күндүзгү оорукана курулган. Эми долбоордун курулушуна кеткен чыгым 603,5 миллион сом түзөт. Эске салсак, аймактык социалдык экономикалык абалдын инфраструктурасын өнүктүрүүгө болгон аракет катары Баткен шаарынын мэриясы тарабынан 1,125 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Аталар күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоору жактырылды. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Кыргызстанда аталар күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Аталган мыйзам долбоору коомдун өнүгүшүнө аталардын ролун жана кошкон салымын тааныйт. Ошондой эле үй бүлөнү чыңдоого жана үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталганын айтат депутат Медербек Алиев. Эске салсак, депутат Медербек Алиев Кыргызстанда 15 мартты Аталар күнү деп жарыялоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал коомдук талкууга быйыл мартта чыккан. Бүгүнкү күндө Аталар күнү 30дан ашык өлкөдө белгиленет. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.